Саламатсыздарбы? Азаттыктын жалпы жааматы. Менин аты жөнүм Бактыбеков Дамир. Мен буга чейин сиздерге кайрылганмын. Мынакей азыркы учурда Аба майданында 70ке жакын киши чогулуп турат. Бүгүнкү число 6 апрель 2020 жыл. Эч кандай бир жыйындык чыкпай аткандан ушинтип жарандарыбыз үйсүз, жумушсуз аэропортко келип жашап аткандагысы ушул көйгөйдү эртерээк бир чечип берип, тийиштүү органдарга жеткизип чечип беришиңиздерди суранабыз. Сөзсүз түрдө. Ыраазычылык билдирем өзүмдүн атыман жана мекендештерибиздин атыбыздан. Чечип бериңиздерди сөзсүз өтүнөбүз. Саламатсыздарбы, биздин президент Сооронбай Шарипович жана депутаттар, менин кыргыз элдерим. Биз сиздерге кайрылганыбыздын себеби биз өз мамлекетибизге кеткибиз келет. Биз чөт өлкөдө Турция шаарында иштейбиз. Бул коркунучтуу коронавирустун айынан жумуштарыбыз жабылды, акчасыз калдык, үйсүз калдык, ачка калдык. Бизди өз мамлекетибизге алып кетүүңүздөрдү суранабыз. Кыргыз элиме да айтып кетмекчимин. Ар кандай комментарийларды, жаман сөздөрдү жазбаңыздар. Өз башыңыздарга келбегенден кийин эч нерсе билбейсиздер. Биз бул жакка жыргаганы кеткен жокпуз, ойногону кеткен жокпуз. Ким эле өзүнүн ата-энесин, мекенин, баласын калтырып кетсин, эч ким антип калтырып кеткиси келбейт. Ушу көрө окаттын айынан чет жакка барып иштеп акча таап келелик деген оюбуз менен келдик. Биз эч кандай жыргап эс алайык деп келген жерибиз жок. Андай жаман сөздөрдү жазбаңыздар, сиздерден суранам. Ооба, биздин мамлекетибиз кичинекей. Коруп атасыздар, билип атам, элибизди коруп атасыздар. Бирок сиз жарымысын коруп, жарымысын кордоп атасыздар. Мигранттарды кордоп атасыздар. Андай кылбаңыздар. Миң сактанып, миң корунсаңыз да, Аллах орутам десе, эртең эле баарыбызга оорунун баарын берип коет. Андай жаман сөздөрдү жазбаңыздарды суранам сиздерден. Чоңдорума да айтып кетмекчимин. Мамлекетти коруп атканын биз азыр көрүп атабыз. Ошончолук коруй турган болсо, мурунтан баштап корусаңар болмок. Ошу чет жакка чыгарбай, жарандарыбызды чет жакка чыгарбай, өзүңөр өзүбүздүн мамлекеттен завод ачып, фирмаларды ачып, жумушсуздарга жумуш берип, айлыктарын көтөрүп, ошондой нерселерди жасасаңар, ким кетмек чет өлкөгө? Эч ким кетпейт болчу, эч ким чыкпайт болчу өз мамлекетинен. Өз мамлекетибизге эч нерсе жетпейт. Бизди алып кетиңиздер, суранабыз. Андай бизди таштабаңыздар башка өлкөгө. Биз да өзүбүздүн ата-энебизге баргыбыз келет. Сиздер бизди каалабасаңыздар, бизди каалаган ата-энебиз бар, бала чакаларыбыз бар. Биз аларга керекпиз. Сиздерге керек эмес болсок, бизди алып кетиңиздер. Алып кетүүңүздөрдү аябай суранам. Сооронбай Шарипович, сизден суранабыз, бизди алып кетиңиз бул жактан. Ассаламу алейкум. Кыргыз журтчулугум жана Сооронбай Шарипович президентибиз. Мен сизди намаз окуйт деп уккам. Аллах үчүн бизди Турциядан алып кетиңизди суранам. Мен башка айтаар сөзүм калбады. Сизден үмүт үзбөйм. Бизди ойлоп, бизде аз элбиз, кыргыз эли азбыз. Ошонун көбү чет жакта экен. Элдер кыйналып кетти. Чын дилиммен, Аллахтын аты менен сизге суранам. Бизди алып кетиңиз. Көп болсо аз эле эл экен Турцияда. Ошолорду чогултуп эптеп алып кетиңиз. Суранам. Жакында орозо болуп келатат. Үйүбүзгө кайтып орозолорду кармайлы. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизден үмүт үзбөйм. Бизди алып кетиңиздер суранам. Эгерде өзүңүздүн күчүңүз жетпесе, депутаттардан кайрылыңыз. Депутаттар бизге жардам берсин. Алар садаганы кандай беришет бизге? Бизди ушинтип багып, эметип, башка мамлекеттен алып кетпесе, кандай жардам беришет? Кайсы эме менен чоң болуп отурушат анда? Кайсы эме менен дөбөттүү болуп машиналарды айдап жүрүшөт?
Бизди алып кетиңизди суранам. Мынакей азыр биз аэропортто болчубуз. Мынакей келип бизди сыртка чыгарып атат. Кууп атышат. Бияктан чыккыла дейт мынакей. Ne oldu? Terminal bu akırın şöyle barılıyla az başka daktan bitti. Вообще kulağım salar ekti. Bu Кыргыздын дарамдары ушинтип аэропортто тынап жүрүшөт. Биздин бийликтегилер ушундайды билет бекен, ойлойт бекен ушуну. Мынакей боюнда бар аялдар бар, мынтип жатышат. Ушу чоңдорубуз бир самолет жиберсе болмок. Кыйналбай кетип калмакпыз бардыгыбыз. Биздин элибизге, биздин жерибизге. Сиздерден сурамакчы. Чоңдор. Ушу көйгөйдү чечип койсоңуздар, сиздердин колуңуздан келет. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович, премьер-министр Абылгазий Дүйшөкеевич, биз силерге өтө чоң сунуш менен кайрылып атабыз. Бул жакта биздин Кыргыз Республикасынын жарандары 19 марттан бери билет алып алып, Кыргыз Республикага жете албай жатабыз. Ошону урматтуу бийлик, биз силердин жардам берүүнү суранабыз. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что болду. ввоз продуктов животного происхождения на территорию Российской Федерации запрещен. При наличии у вас в ручном или багаже продуктов животного происхождения вам необходимо обратиться к инспектору ветеринарного Жактан сөз бирди, бизди алып кеткилечи. Урматтуу Please президент, note the урматтуу deportation премьер-министр, animal products into the урматтуу Russian калайык, жардам бергиле, биз аябай суранып атабыз. Адамдар бар, кыйналып атат. Бул жакта арабызда боюнда бар аялдар бар. Улгайган апаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Ошого чоң суранып атабыз, чоң рахмат силерге. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, бүгүн 7 апрель Шереметьево, Москва, аэропорт. Мекениме кетебиз деп үмүт менен талаада жүргөн мекендештерибиз. Числону айтып туруп сүйлөп. Söz tanışmaya gelip kimden başlayıyoruz? Size başlayalım. Size başlayalım. Хорошо. Getirelim. Ассаламу алейкум, уважаемые кыргызстанцы. Мы все здесь кыргызстанцы, которые находятся в городе Москве, вот сейчас в данный момент Шереметьево. Сегодня 7 апреля 2020 год. Мы хотим в первую очередь обратиться к президенту Кыргызской республики Сооронбаю Жээнбеку Шариповичу, премьер-министру Абылгазый Дүйшөкеевичу, депутатам Кыргызской республики. Уважаемые кыргызстанцы, мы просим вас помочь нам всем улететь на родину. С 19 марта по сегодняшнее 7 апреля мы находимся вот кто где. Кто-то на квартирах, кто-то на хостеле, кто-то вот в аэропорту. Сегодня мы собрались кое-какая часть, вот, которую вы видите вот здесь сегодня. Это еще не все люди. Мы все нуждаемся в помощи. Среди нас есть беременные женщины, пожилые люди. Мы хотим все попасть домой, потому что у нас там на родине есть дети, которые тоже находятся в зоне риска, опасности. Мы бы все хотели попасть домой. Просим вас помощи. Заранее спасибо.
Hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı Prezident, hurmatlı Premier Minister, Argastan Prezidentke, Argastan Premier Ministerge kayırılууга тура келди. Себеби şu жерде турган, мына менин артымда турган элдердин үнүн уга турган эч ким жок. Элчилик да эч кандай жардам бере албай атат. Биз жакшы эле чыдадык. Мына бир айга жакындап калды. Şu Шереметова аэропортунда жүрөбүз. Кыргызстанга жете албай. Күнүгө эртең, күнүгө мына, күнүгө ана деп жүрө беребиз. Биздин да Кыргызстанда үй бүлөбүз, бала бакырабыз. Күтүп турат, булар качан келет деп жол карап. Ал эми бул жерде чоң тоо келчиликке салып көптөгөн иностранцтар келип атат, чыгып атат. Москвада болсо күндөн күнгө бул оору күч алып атат, аны көрүп турасыздар. Ошон үчүн Аргастан сиздерге кайрылууга туура келди. Bir aylaсын таап, ушунча кишини алып кетти. Бүгүн мына 7 апрель 2020 жыл эртеңгенки саат 6 түнү бою ушул жерде түнүп, ушул жерде басып жүрөбүз. Жөн эле жерде жатып отура бербей, бирде келип полициясы келет, бирде келип дабир службасы келет. Ары коолайт, бери коолайт. Жерде кыргыздын жарандарын, элдерин ойлоп койгон бир да жан жок. Шул боюнча бир тез аранын алдында, тез аранын ичинде бир чечим чыгарып коюңуздар. Рахмат. Biz mektenimizde alıp getirdik şurana bizlerde çıtavay kaldık. Biz de öz mektenimizde barıp öskeletken şurada alga baylanıştı, oğrudu, cıbız algaydı dep günden günde bizi korkunuş sorup turup aldı. Katkende biz özümüzge çetebizde özümüzce kıynalıp çatabız. Bir şıranarыбыз, biz sizlerden bir gana aeroporttan samolyottan şıranabız. Bizni öz mekenimizde alıp ketiniz. Bundan başka argabız yok. Biz her yerde sırtında olduk. Bundaysa aytkanda bir taştan da elde eli olduk kaldık. Biz de eski mutluluğu korgoy etken bizlerde. Bizi Kırgızstan gana korgoy. Biz kanday olup memleketimiz kerek emeyiz. Bunda boyda var, ayaldar var. Manda inilerim turat, akelerim turat. Kızlarımız var, barımız. Sizin gana жардамыңызга biz muhtaçбыз. Мы хотели бы от имени всех нас выразить благодарность нашим активистам, Акбар Байкеге и другим нашим парням, которые вот что могут, они помогали нам. Спасибо им большое, огромное спасибо. Кечеги маалыматка караганда 6 апрель 2020 жылы Екатеринбургтан 17 кыргызстандык жаран Бишкекке учуптур. Эми 17 деген бул жакта 200-300 деген мигранттар уча албай жатса, 17 деген бул кандай деген сан эми? Бул жакта 300-400 мигранттар калып атпайбы? Анын ичинде дагы органда иштеген бирөө ооруп, ошол жака кетип туруп. Эмне сөзсүз бирөөбүз оорушубуз керекпи бул жерде? Же органда иштешибиз керекпи? Же чоңдор болуп, чоң местада отурушубуз керекпи? Биздин кыйналганыбызды, биздин могул жерде жатып уйкудан калып, үмүттөнүп турганыбызды ким угат? Президентке же сөзү жетпей атабы биздин? Биз эмне өгөй балаларыбызбы же Кыргызстанга? Бул кандай мындай же ответ бербейсиңер, же мына күнү рейс болот деп деле айтпайсыңар. Хостелге бардык, чыдадык, жаттык. Мындай болбойт да, күтүп отура беребизби эмне? 300-400 деген кыргызстандык бар могул жерде, биздин жарандардан. Бардыгы карап отурат силердин жоогуңарды. Тезинен бизге самолет кылып, биз мекенибизге кайтайлы. Бул жерде биз баарыбыз үмүт кылып турабыз. Урматтуу президент, урматтуу премьер-министр, урматтуу депутаттар. Дагы бир жолу ушунча элдин алдынан баарыбыз суранабыз. Бир самолет гана керек бизге. Ошо эртең болсо эртең, бүгүн болсо бүгүн. Биз ушундай ситуацияда калдык. Мындай ситуацияда биринчи жолу баарыбыз калдык деп ойлойм. Бирок
дагы эле ушу силерге ишенип турабыз. Ошон үчүн тез аранын ичинде кичине ойлонуп койгонуп, кичине өзүңөрчө бир чечим кабыл алууга. Мен ушу айтканым себеби баарынын атынан айтып атам. Бул жерде бар, кичүү бар, боюнда бар, аялдар бар, келиндер бар, мына баарыбыз саргайып отурабыз. Хостелге жаттык, аэропортко кеттик, бул чыкты, экинчи терминалга келдик. Жерде дагы Кудай сактасын деп Кудайдан тилеп отурабыз. Качан эмгибизди кылып чыкпаса экен деп Кудайдан тилеп, ошон үчүн чечим кабыл алып коюңуздар. Урматтуу премьер-министр, урматтуу депутаттар, урматтуу Сооронбай Шарипович. Биз сизден суранабыз, баардык элдин жарандын атынан. Тез аранын ичине чечим кабыл албасаңар, бул жерде уже болбой калдыкпыз уже. Бизге уже выход жок. Каяка барышыбызды билбейбиз. Ошол менен айтарым. Күндөн күнгө Москвада ушул ооруга чалдыккандардын саны дагы өсүп атат. Күндөн күнгө 500, 600, 700 миңге жакын адам өсүп атат. Эми бизди бул жакка калтырып койгондон эле өзүңөр деле чочуп атсаңар керек. Биздин о Кыргызстанда 216 адам болсо, бул жерде азыр данный момент уже 10 миңге жакындап калды. Күндөн күнгө саны өсүп атат. Эми биз эмне кылабыз бул жерде калсак? Бизди орустарды өзлөрүнүн нормально карабайт да, бизге даже маска сатпайт атат. Кантип бизди карайт ушул жерде? Кече эми бирөө айтпайын дейсин, айттырасыңар. Кече бирөө Кыргызстандык өзүбүздүн мекендешибиз өрттөн өлүптүр, анын сөгүн ушул жерге калтырабыз деп атасыңар. Ошол 5 апрель күнү өрттөн өлдү, 6 апрель күнү органдагы адамга учуп кетип атат. Бул кандай? Туруп да алып кете албайсыңар да, анан кийин бир органда иштеген чоң адамды бир чартын рейс менен 17 адам менен кошуп жөнөтүп атасыңар. Бул жакта 400 адамдын көзүн ким карайт? Ким жардам берет бизге? Ушуга жооп берип койгула, качан рейс болот бизге? Бул жерде апалары бар, боюнда бар, эжелери бар, чоңдор бар, жаштар бар. Кичине бизди да ойлоп койгула мигранттарды. Рахмат. Саламатсыздарбы? Сооронбай Шарипович, урматтуу биздин Кыргызстандын депутаттары, министрлери, бизди алып кетишиңерди суранабыз. Анткени бизде биякта кырдаал оор болуп турат. Биз кыйналдык. Көбүбүздүн барар жерибиз жок. Мисалы үчүн аэропортто түнөдүк. Бизде ары түртүп, бери түртүп, жетим калган баладай эле ары калап, бери калап кыйнап атышат. Үшүдүк. Биякта мына боюндагылар бар, карылар бар. Бизди ойлогон киши жок. Карарыбызга жегиз кылбай калдык. Бизде биякта даже медсестра, медиктер жок караганга. Эртең бирдеңке болсо бизге эч ким жок. Ошон үчүн бизди көчөгө таштап, мына көчөгө барбаңыздар, биз абдан сизден суранабыз. Бизде убак менен медосмотрдан өтүп, ден соолугубузду текшерип турушубуз керек эле. Мисалы үчүн карантин башталгандан бери биз даже поликлиникага барып өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрө албай жатабыз. Курсагыбыз бирде ач болот, бирде ток болот. Биздин ден соолугубузга кандай залакат тийип атканын эч ким билбейт. Силерден суранарыбыз бизди кыргызстандыктарды бөтөн жерде, бөтөн элде кор кылбай алып кеткиле. Бети чогулган элдин жарымы башка зал зданияда мындай көп толпа болгула деп экиге бөлгөн элди. Дагы бир 70 болсо 45-50 киши бар дагы далек аз эмеде, зданияда. Assalomu alaykum Qirg'iz elim, Qirg'iz hukumat. Prezident Sooronbay Jeenbekov sizlarga qayra biz qayrilib atабыз. Moskvada qolib ketgan migrantlar биздин жагдай кыйын болуп атат. Убакыт өткөн сайын биз кыйналып атабыз. Бизге тез арада суроо чечип жардам бербесеңиз бизде өтө кыйын бул жакта. Эжелер кыйналып атат. Бүгүн кыйналып атабыз. Чыдам кетип атат. Бүгүн 7 число уже. Эртең чечип берсеңиз абдан жакшы болмок. Бүгүн 7 апрель, мына элдерге 1 айда болуп калды. Баары
24-тен бери ушул жактабыз, жүрөбүз. Бүгүн 7-сине чейин уже акчалар деле түгөндү, тамак деле жок, аэропортто бар жок кымбат дегендей. Ошол эртерээк биздин вопросубузду чечип берсеңиз жакшы болмок. 22 числодон бери ушинтип сизге жалдырап жүрөбүзбүз. Эптеп бирденке кылып чыгарып берсеңиз болот эле. Мына Шереметьево аэропортунда кишилер жок дейт. Мына киши толтура, кыргыз мигранттар көп. Мына ушунун баары видео обращение кылып 22 марттан бери силерге жеткизе албай атат сөздөрүн. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим. Жана биздин ажообуз Сооронбай Шарипович азыр көп сөздү айтып, биздин проблеманы уккандан жардам аткан болушубуз керек, бирок азыр аргаңыз жок да, биздин сурообузду чечишиңиз керек. Биз ушунчалык болбой барып атса, боюнда бар аял кишилер бар экен, ушу аял кишилерди алып кеткиле, биз эркектер өзүбүз бирдеке кылып жетип аларбыз, эгерде колубуздан келбесе, ушул орустардын жараны болуп калабыз да. Жана Момбеков деген, Жанар Акаев деген депутаттарыбыз бар эле, ушул тууралуу көп көйгөйлөр болгондо башын албай постоянно биринчи орунда туруп сүйлөшүштү, чото аларды маалымат жетпей атабы же ошо суранабыз, ошо биздин астыда жүргөн депутаттарга, чиновниктерге жеткирип коюшат. Өтүрөк чечип берип коюшат. Ошо биздин суранычыбыз ушул 100ден ашык адамдар бар дагы. Москвада дагы кээ бир квартирада калып кеткен билетинен отурушат. Ошон үчүн урматтуу министрлер, баарыбызга кулак салыңыздар. Бул жерде биз уже аргабыз кетти. Эртеңки күнүбүз эмне болот? Аэропорттон сырткары дагы билеттери колдорунда болуп, хостелде жаткандар дагы бар, квартираларында жаткандар да бар, мына боюнда бар аялдар да бар, кары кишилер бар биякта. 22 марттан бери кете албай аткандар бар, мына кары кишилер бар. Мына мантип чемодандарыбызды мантип коюп, мындай креслода жатабыз, ушинтип түнөп атабыз. Мынакей. Ушинтип түнөп атабыз, бияка чемодандарын коюп алып, бияка жатып атабыз. Каждый өзүнүн удобствосуна карап, даже могу жерде балдар намаздарын окуп атат, ушундай тебеленген жерде, аэропортто. Салафандарды маяка коюп алып, жерде жатып, төшөктөр сайлалып жатабыз сызда. Мындай болуп жатабыз. Бизде уже бияктан милициялар да келип, уже посольствоңарга чалгыла, посольстволоруңар, государствоңарга чалсын, ушинтип бирденке кылып чечсин деп атат. Мынакей толтура кыргыздар. Эптеп бирденке кылып чечип берип чартерный рейс жибергениңизди биз абдан сизден суранабыз. Ушинтип бизди талаага калтырбаңыз. Бүгүн 7 апрель, 22 марттан бери ушинтип ар кайсы жерде жүрөбүз. Ошолордун номерин алып, ошолорго жибердик, алар болсо чыгарды. Бул баягы чогулган элдин жарымы ушул жакта азыр, бул жакта ham бар, укташып атат, нары бери басып жүрүшөт. 100ден ашты, 200ге чамалап калды эл общий аэропортто. Все, начали. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ассаламу алейкум, улуу урматтуу Сооронбай Шарипович. Сизден Солецкийде границада турган Кыргызстанды жарандардын атынан сизге кайрылуу жасап атабыз. Биз 15 күндөн бери ушу границада Солецкийде турабыз. Кыйынчылык абдан оор болуп атат. Бизге Оренбургтун консулу келип, эч бир нерсебизди чечкен жок. Силерден суранарыбыз, бизге бир коридордон жардам берип, коридор ачып берсеңер, биз деле Кыргызстанга жетип алайлы. Бизди бу жерде доктурлар келип текшерип, эч кандай касалдыгыбызды, башкалыгыбызды текшерип турат. Ошого силерден суранып кетебиз. Премьер-министрден,
Тышкы иштер министринен суранарыбыз, şu жерде калып кеткен Кыргызстан жарандары бизге 106-110 элдер şu жерде машинада жатып турабыз, жардам беришиңерди суранабыз. Assalomu alaykum prezidentimiz So'ronbay Sharipovich. Biz mana 16 mart kuni kelganmiz mana shu Soletskiy shahriga. Kelganimizda garansiya yopilgan bo'lgan. Hammamiz ashunda berib turibmiz. Mana o'sha bugun 1-aprel. Ayrimlarimiz mashinada yotibmiz, kimdirmiz kvartiraga даже pulimiz ham yo'q hozir kvartira olgani. Mashinada yotganlar ko'p, och qolganmiz hozir. Mayda yaxshi nimalar bor ekan, ancha-muncha qarab turishibdi. Yordam berishyapti. Qandaylar mana shu musofir yerda yordam berishyapti, o'zimiz Qirg'iziston yordam bermayapti bizga. Biz Qirg'izistonga kerakmizmi o'zi? Qirg'izistonda odamlarimiz biz ham. Qanday bizni olib ketishga shuncha qurbiylar yetmaydimi? O'zbekiston olib ketdi, Tojikiston olib ketdi. Biz dağı Qirg'iziston jarandlarimiz. Olib ketdilar. Olib ketishlar bordi. Assalomu alaykum. Qirg'iz eli, jana bizning prezident So'ronbay Sharipovich, Premier Ministrimiz Muhammed Qali Abulgaziyevga bizning qayruluğumuz. Biz argasızdan qayrılуу qilib жатабыз. Sebebi 16 mart kuni biz ушул жерге келгенбиz. Келгенден бери биздин жогорку кеңеште иштеген депутаттар менен WhatsApp аркылуу түз байланыштарды жасап, алардын обещанияларына биз ишенип, ушул күнгө келдик. Бүгүн 15-күн болуп атат ужечи. Алардан эч кандай майнап чыккан жок. Бүгүнкү күндөрү биз чалсак, алар даже телефондорун албай атат. Биздин ишенген эл өкүлдөрүбүз ушул ишке барып атышат да. Биз аргасыздан ушул президентибизге, премьер-министрге, жогорку кызматта иштеген биздин өкмөт кызматкерлерине кайрылууга аргасыз болуп атабыз. Биз бул жерде жыргаганыбыздан же ойноп жүргөнүбүздөн келген жокпуз бул жергечи. Биздин деле ата-энелерибиз, ал жакта бала чакаларыбыз күтүп атышат бардыгы кыжалат. Силер эмне болуп атасыңар депчи. Бул жерде бизде мына биздин орус туугандарыбыз дагы ушул жерде биз үчүн алар кыжалат болуп атышат. Күндө келип текшерип бизди, анализдерди алып, биздин өзүбүздүн бийликте отургандар бизге эч кандай мындай жардам көрсөтө алышпай атат да. Курук сөз менен мына жашап 15 күн болду уже келгенибизгечи. Мына казак туугандарга барып, границага чейин бардык. Пограничниктер менен сүйлөштүк. Алар айтты: "Силер деди, мына консул Казакстандагы, Кыргызстандагы консулдарга кайрылгыла деди. Биз пожалуйста ачабыз" деп атат. Алар айтып атат: "Силердин консулуңар, силердин өкмөтүңөр эч нерсе чечпей атат" дейт. Бизде эмне күнөө дейт. Biz алар менен түз байланышып келдик. Казакстандын пограничниктери менен керек болсочу. Бизге ушул жерге бир коридор эле кылып берсе, 72 саатпы, может 48 саатпы. Биз өтүп кетмекпиз Кыргызстангачы. Кыргызстанга барып, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде каласа 14 күн болсо, 14 күн деле ошол жерге жатып биз текшерилмекпиз да. Бул жерде күндө анализдер бар, мына списоктор бар. Биздин чтобы баягы текшерилип күндө анализ тапшырган бардык нерселер бар. Бүт бардыгы. Биздин документтерибиз бүткөн, аркага жол жок эч кандайча. Мына транзит машиналар, булардын дагы 20 күндүк убактылары бүттү. Биз мындайча айтканда биз камалып эле калдык да, эч жака чыга албайбыз. Азыр жолго чыксак, мисалы үчүн, комендантский час бул жерде деле текшерүүлөр өтө катуу болуп атат. Кафелер жабылган, гостиницалар жабылган. Биз эптеп ушул жерде күн көрүп атабыз. Акыры ушул президентибизге, премьер-министрге кайрылууга аргасыз болдук. Биздин маселени тез күндүн ичинде чечип берүүңүздөрдү суранабыз силерден. Суранабыз. Аялдардан туруп тургандан кийин сөйлөп койгон. Акча суроо. Машинада жатып аяк какта келем, акча берилген. Күлкү каткыруу деген токтотуп койгулачы бир аз. Серьезно относитесь. Сизден суранабыз. Мынакей ушунча канча деген бир 100дөн ашык киши турабыз бул жакта. Машиналар менен кете албай атабыз. Биздин да бала чакаларыбыз бар, күтүп атышат, барда сарсаны болуп. Биз канча депутаттарга кайрылдык, эч кимдин үнүбүз жетпей атат. Бир эле сизден үмүт кылып атабыз. Мынакей Сооронбай Шарипович, жардам бериңиз. Биякта бойну оор аялдар да бар, бала чакалары менен отурабыз. Ушул жакта местный житель казактары жардам берип атат. Кудайга шүгүр. Сизден биз эчтеке үмүттенген жокпуз. Бизге ушул зеленый коридорду ачып бергениңизди сизден суранабыз. Так. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз жалпы ушу кыргыз элиңердин жалпы ушу Солилецкийде турган кыргыздын халкынын атынан, элинин атынан
Biz buyakta 16 числодан бери турабыз. Үйгө жете албай атабыз. Бизге сураныч, ушу зеленый коридор ачып берсеңиз, башка акчалай эч кандай жардамыңыз кереги жок. Бизге ушул аман эсен Кыргызстанга эле жол ачып берсеңиз, жетип алсак бала чакабыздын пешинесине канча күн карантинге алсаңыз деле мейли, ошого баш ийебиз. 10 күнбү, 14 күнбү, 15 күнбү жатабыз ошо жерде. Силердин көз карашыңарда болупчу, медиктердин. Аябай кыйналып кеттик. Машинеде түгөнөгөндөр машинеде түнөп атат. Биякта дагы кыргыздын, казактардын мечитинен келип таксырлар жардам берип атышат. Ошол биздин суранычыбыз ошол. Жол ачып бериңизчи бизге. Кетип калалы. Хорошо. Урматтуу Сооронбай Жээнбекович, Сооронбай Шарипович, биз сиздерден мына уже бул ушул бир 10-чу жолу кайрылуу сиздерден сураныч, бизди алып кетиңиздер бул жактан. Бизде эч кандай уже возможность калган жок. Биз эми бул жактан иштеп келип тапкан акчабыздын баарын жеп койдук. Бизде сиздерден бир акыркы жолу суранычыбыз, бизди ушул жерден алып чыгып кетиңиздер. Мына жерде да карантин болуп, уже кафелер, биз жаткан жатаканалардын баары жабылып калды. Бизден мына жерде ушул мечиттен келген 1-2 киши үйүнө алып барып 1-2 күн жаткырып, биз деле уялып калдык уже. Сиздерден сураныч ушул биздин акыркы жолу суранычыбыз ушул, биздин сүйлөгөндөрдү кабыл алып коюңуздар. Бала чакабыз, ата энебиз баары күтүп, уже тажап, ыйлап, көз жашыбыз калбады. Сураныч сизден. Жол ачып бериңизчи. Аман сен өтүп кетейли. Качанга чейин тентип жүрө беребиз биякта? Ишенебиздер, микрофон кылышыптыр. Ишенебиздер. Неге андай ишенебиздер? Мы обращаемся к государству Кыргызстана. Здесь все граждане Республики Кыргызстан. По текущим обстоятельствам, получается, мы застряли здесь, в Оренбургской области, город Илецк. До границы нам осталось 90 километров. Большая часть всех, кто здесь застряли, это транзитники. Получается, эти граждане не работали в России. Они приехали и уезжают на транзитных номерах. Значит, получается, транзитные страховки. Есть определенное время для этого. Граница закрылась, люди встали здесь, получается. По списку у меня получается около 120 человек. И это не считая тех людей, которые уехали отсюда до Оренбурга. Это еще примерно 50-70 человек. В общей сложности около 200 человек и 100 с лишним машин. Первые дни, получается, все, кто здесь были, в первую очередь разместили по гостиницам женщин и детей. После начали находить в городе Илецке квартиры, размещали. Сейчас карантин. В связи с карантином все чайхана, вот, кафешки, плюс гостиницы стали недоступны для нас, получается. Люди сейчас ночуют в машинах. Помощь этим людям не оказывается. Ни государством, ни Министерством иностранных дел Кыргызстана, ни кем, получается. Единственный, кто здесь нам помог, приехали, значит, получается, очень, конечно, можем сказать спасибо. Это ребятам из Оренбурга. Молодежное движение, оказывается, приехали один день, сделали обед на всех. Бишкек Чайханасы, хозяин, тоже приехал, сделал обед. Кроме этого, у нас получается очень большую помощь, огромную помощь это оказывает хозяин чайханы Халяр, вот в городе Сорлецке. Очень большую благодарность мы можем им сказать. Плюс еще мечеть, имам Аманджо. Вот. Мусульмане Сорлецка. Это им огромное спасибо, конечно, за их помощь. Ну а государству что мы можем сказать? Мы сделали очень много обращений. Как вот до меня говорили, уже, получается, обращались напрямую с депутатами, разговаривали. Все говорят, да, будем решать, и никто ничего. Вот уже 15 дней
финансы уже идут на убыль, людям становится тяжелее жить, нервы на пределах, потому что у каждого есть семья дома, родители, дети, и они ждут нас. Возвращаться куда-то, это просто нет слов. Мы граждане Кыргызстана, мы должны вернуться только в Кыргызстан. Назад дороги нам нету. Ни в Москве, ни в Петербурге. У нас нет ничего такого. Поэтому большая просьба, уже я считаю, наверное, последняя просьба, помочь всем гражданам Кыргызстана. Если мы не безразличны нашему государству. Все на этом, наверное. Кыргызстанды депутаттары, партиялары Солецкийде 100дөн ашуу 200ге жакын Кыргызстанды граждандары турабыз. Эртеге шайлоо болот. 200 адамда канча голос бар, карагыла, шайлоо убакыты эле келип эле голос мынча жардам бергиле деп. Эми силер ham bir жардам бергиле элдерге. Шунча адам шу жерде турабыз. Бардыгынын семьясы бар, бир үйдө канча голос бар? Силерге голос керекпи? Эртең шайлоодо келгениңерде уят болосуңар, бир элге кайрылып, бир мамлекетти немесини чечпесеңер, силерди биз сайлаганбызбы депутат кылып, Шунча ел Таластан, Бишкектен, Оштон, Жаллабаттан, Көлдөн, Нарындан, Баткенден, Лейлектен бардык жерден бар адамдар. Шуларды бир ойлогула, өзүңөрдү эле ойлобостон. Бир элди ойлогула, эртеге шайлоо ноябрда келет, анан келесиңер айланып эле. От айланып казыгыны тапты деп келесиңер эртеге. Биз иштейбиз, жолугайлы, эл менен сүйлөшөйлү деп. Ошондой керек болобуз. Мындай көзүңөрдү ачып бир башыңарды немеге салгыла, биз үчүн аз-маз ойлонгула. Кудай жардам берсин деп эле бизди таштап койбогула. Кудай деген менен биягдан ham кылышыбыз керек экен да. Бир карап койгула, уят эми. Шунча эл шу жерде. Мына Солецкийдеги мусулмандарга, мечиттерге рахмат, Алла разы болсун. Шу келип жардам берип атат. Кудай үчүн эксан хадия кылып, эми балдарды бардыгыны тыйыны түгөндө, бардыгы чемоданный настроениеде отурат, машинада жатып туруш бардыгы кыйналды. Эми берден жыргагандан эч ким келип отурган жок. Айтчыңар мүмкүн, неме кыласыңар о жерде, жатышпайсың үйүңдө деп. Үйдө жатканы тирикчилик, бала чага бакыш керек, рызык деп бардыгы чыгып атат да иштегени. Ошон үчүн бир ойлонуп койгула, эртең күздө керек болобуз, анан мындай жүзмөш турганда, десиге дегениңерде ушуну бардыңар бетиңерге айтабыз. Эң туура айтасыз. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков. Сизге ден соолук, чың ден соолук. Жашооңузда бала чакаңыз менен аман эсен болуңуз, бакубат жашоо каалайм. Ошондой эле жер жүзүндө каптаган коронавирус деген биздин Кыргызстанга да келип жетти. Ушундай жаман вирус дүрбөлөңгө салды биздин элибизди дагы. Ошону менен бирге мен сизге кайрылуумдун себеби мына телевизордон көрүп, үйдөн чыкпай отуруп, көп нерсени көрүп атам. Биздин кыргыздын балдары, кыздары аламанчоктой эне сүтү коозунан кете элек балдарыбыз жашоонун айынан, жокчулуктун айынан өздөрү эптеп колун бутунан турганга ар мамлекеттерде жүрөт. Койчу айтпай эле коеюн, бияга Америка, Германия, Франция, Италия, Турция, ошондой эле Россиянын барбаган мамлекети калган жок. Биздин балдар аларга эмне жыргаган иш берет дейсиңби? Же болбосо кемпир бакмай, үй жыйнамай, кашайган баягы кара жумуш, ошондойлорго иштегени агылып биздин мамлекетте жаштарыбыз калган жок. Ошо байкуш балдар мына Турциядан улам көрүп атам мен. Кыздар сүйлөп атат, акчабыз түгөндү, жерге эчтекебиз жок. Сизге аябай кайрылуу жасап атат. Россияда мына Россия мамлекетинде боюнда бар келиндер, бала ээрчиткендер баары сизден үмүттү, чоң үмүт кылып отурат, сизди алып кетиңиз мамлекетибизге деп. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу кыргыз элибиздин балдарын, кыздарын шу биздин бюджетке салымы чоң, бюджеттин бир чекесин кармап турат десем калп айтпайм. Ошону менен бирге ушу балдарыбызды ар жерден алып келгенге сиздин кудуретиңиз жетет. Себеби сиз Турция мамлекети менен, ошондой эле Россия мамлекеттери менен мамилеңиз аябай жакшы. Чындап чыгынсаңыз сиз алып келесиз. Канча деген ата-эненин соогуна каласыз. Ушу балдарды алып келиңиз тестетип, ушу бала чакасын ата-энеси стрессте туруп, бала чакасынын аэропортто отургандарын көрүп,
ар үй бүлөдө тынчтык жок, уйку жок. Кандай болсо дагы өзү кыргыз элине келип, жаман болсо да жакшы болсо да ушу кыргыз элинде көрсүн, пешенесине түшкөн. Ошону менен бирге мен ушу дагы бир эскерип айта турган нерселерим бар. Мына депутаттардын эмнеге күчү жетпейт? Жетет. Бир депутат баш көтөрүп эмне иш жасап атат? Балдар үчүн, мигранттар үчүн. Бул байкуштар өздөрү темселеп, айлыгын алса алып, албаса ар жерде кул болуп иштеп, өмүрү өткөндөр канча деген кыйналган биздин мамлекеттин балдары жүрөт, кыздары жүрөт. Андан кийин 4 аяктап барып, мамлекетибизге кайра групп менен келген балдарыбыз, кыздарыбыз. Ошондой эле мен жалгыз баламан ажырап, кан жуткан эне катарлуу. Сизге кайрылам, ушу балдарды алып келиңиз мамлекетке. Канча деген балдарыбыз, аламанчоктой балдарыбыз өлүп, өзүбүздүн мамлекетибизге групп менен кайтып келип атат. Жашоонун айынан. Эч убакта кана депутаттын балдары биздин балдардай болуп, каерде иштеп өлүп келип атат. Армияда өлгөн бейбечаранын балдары. Башка жактан өлүп келген биздин балдарыбыз. Ошону менен бирге мен сизден суранам. Ушу балдарды кан какшатпай, күтүү менен акчаларыбыз түгөндү деп ар жерде жатып байкуш бечара балдар ар жерде отурушат аэропорттордо. Ушулардын баарын чогултуп алып келиңиз, улуу урматтуу президентибиз. Ошону менен мына депутаттарды деле мен айтам, ушу коронавируста мизам чыгарып атат, кече карап отурсам, бир бизнести коргош үчүн. Ошо жерде жанагы Момбеков деген кыйын депутат бар. Мен ушу депутатты аябай сыйлайм. Эл үчүн күйүп-пышып көп нерселерди айтат. Мен постоянно депутаттардын немесин көрөм. Ушул Исхак Масалиев каяктагы бизнестерди коргогон мизам чыгарып атасыңар, эл менен ойлоп атат деп катуу талап кылды. Ошо жерде мен ыраазы болдум. Ошон үчүн айтам, депутаттардын жана секретарлык эле бир 2 айлыктарын алып жөнөтсө, ушу балдар келип калат, ачка ток калып жатышат ар жерде. Ошон үчүн бул мамлекетибизге канча деген бюджетке бир жагын көтөрүп атат ушу балдар. Ошон үчүн ушуларды алып келгенге сиз жардам бериңиз, улуу урматтуу президентибиз. Ошону менен бирге мен айтаар немем ушу сизге ден соолук каалайм. Элибизге мен кайрылат элем. Элибизден дагы мен бир немени көрдүм. Жана бир жаш балдар ун таратып жүрөт, 10 килограммдан ун. 10 килограммдан ун тапшырып, бирөөнүн үйүндө бир кап уну барбы? Ошону айтып атат, сизде ун бар экен, эжеңер экөөң бөлүшүп алгыла деп. Бирөөнүн үйүндө тиргилигине кандай киришип, текшеришке акысы бар. Берсе жөн бериш керек. Бербесе жөн эле койсун, 10 кило ун үчүн жаманаттуу болбой мен кыйратып атам дебей. Кудай бизди ден соолук болсо, мамлекетибиз ачка калтырбайт. Ойлойбуз, мамлекетибиз ачка калтырбайт деп ойлойм мен. Ошон үчүн ошондой ишке барып, мэриянын кызматкерлери барып, бүгүн текшерип, сөгүш бердик деп атат. Рахмат ушу мэрияда иштеп атканда. Мен мисалы үчүн мына коменданттар, Жалал Абадтыкы, Оштуку өтө кыйын экен ушу бала. Бишкектин коменданттары аябай жакшы иштеп атат. Ушундай кырдаалда, кооптуу кырдаалда милицияларыбыз, кызматкерлер өздөрүнүн жанын аябастан мине болобуз, мине коебуз дебестен врачтарыбызга, биринчи очередте врачтарыбызга рахмат. Ушу байкуштар күн түндөбөй кирпик какпай ушу жаткандардын баарын лечение кылып, өзүбүз ооруп калабызбы деген кооптоону болсо дагы башын сай иштеп атат. Ушуларга айлыктарын аябай көтөрүш керек. Башка мамлекеттердей, мына башка мамлекеттер 1 айлык, 2 айлык, 3 айлык Россия мамлекети. Эми мен коп ал мамлекеттердин айлыгы сакталбаса койсун, иштегендердин айлыгы 3 айга чейин сакталат деп атат мына Путин дагы. Биздики сакталбаса да кур дегенде ушу 10 кило унду бейбечараларга жөн бериш керек. Бербесе жөн эле койсун, 10 кило ун деген 4-5 баласы барга бир күндүк жеген оокат жем да болбойт ал. Берсе жөн бериш керек, жанынан берип аткансыбай. Эл журтума рахмат мына. Эл колунда барлар, өкмөтүбүз жардам берип баарын элди бакканга даярбыз. 2-3 айга запас баары жок, эч камтана болбогула деп элди өтө неме кылбагыла деп атат. Азыр ортодо эле кызыл кулактар иштеп атат.
бары жоқты қымбаттатып, бағасын жоғарылатып, мен өз көзім менен канча дегенди көрүп атам. Маска деген баракет кийгиле штраф деп атат. Кайсы аптекада маска бар? Мен дегеле Кытай жарымдаганда бир маска ала албай коюлдум. Мына колго тик-тик. Өткөндө бир Бефанын алдында бир аптекадан Немандыкынын 3тү алдым. 3төн ашык бербейм деди. Бир гана ошо аптекадан көрдүм мен. 2 айдан бери маска, 3 маска алдым ошо жерден. Ошону менен бирге дагы айтарым ушу күн помошторду берсе жакшынакай кылып бериш керек эл журтка. Баары эле иштеп жыргап аткан жок. Чоңдор колунда барларың анч деле уялып албайт. Кайсы бети менен алмагыла, ала албайт алар. Ошо бейбечаралар көп муктаж, ал эмес жакшы жашап атат муктаждар көп. Буларды өкмөт ойлогон жери жок. Алан кел 10 кило унду берип алып барып милдет кылгандай болом. Сиз жеп туруңуз деп өзүнүн унун өзүнө жетирип ошонтип мына мэрия жактан тартип неметти. Буларды сөгүш бердик деп атат. Сөгүш эмес, иштен айдаш керек мындайларды. Ошону менен бирге ушу бала чакабыз келсин деген гана менин оюм айтмакмын. Мына биз деле ушу бала чакабыз, мен балам өлгөндө бир депутаттын алдына кире албай койдум мен. Бир депутаттын алдына кире албай койдум. Депутаттарды мына жаман десе жаман болуп жаман көрбөсүн. Бир депутатка бир кирип арыз муум айтайын деп кире албай койгом мен. Себеби булар шайлоодо гана көрүнөт. Шайлоодо келип кашыктап тапкан чөмүчтөп төгүп, эл деп да алдап шайланат. Шайлангандан кийин 6 жылда көрбөйсүң. Ал ымандуусу келип бир айлыңа жардам берет. Жардам бергендер мына Ташиевке окшоп эле жардам берет, иштесе иштебесе. Мына Ташиев азыр деле элин багып атат, журтун багып атат. Баягы өз элин жарытпаган, өзгөнү жарытпайт деп өз элине кайрымдуулук кылбаган мамлекеттик депутаттарыбыз, бийликтегилерибиз өз элине жакшылык кылбаган, бирөөнүн элине жакшылык кылмак беле. Мен ушун үчүн жаным күйгүзүп айтып атам. Мына телевизордон көрсөтүп атат Ташиевди ар жерге алып барып унду машинелеп таратып атат. Башкасын берип атат. Мен дегеле ушул Ташиевди постоянно көрөм мен ушу элге. Ушундай жардам кылып, консулганын колунда жоктун үй бүтпөгөндөр, мен үй бүтпөгөндөрдүн үстүнө кур дегенде шипырын алып берип, далай эле жардам бергендерге мен көп көрүп жүрөм. Ушу бала дагы өнө турган бала экен, өсө турган бала экен деп калам мен. Мындайларды биз өстүрбөйбүз. Өлтүрүп, нарака тынчытканга чейин аракет кылып атабыз. Эми ушундай бизде кайрымдуулук кылган балдар көбөйүп атат. Алла разы болсун. Кудайым ушулардын бала чакасына да аманчылык болсун. Мамлекетибизде тынччылык болсун. Мен ишенем бул мамлекетибиз жакшынакай болуп түптө эле өрнө. Коронавирустан да кутулабыз. Эртеңки күнү шайлоолор болот. Жакшынакай күндөрдү көрөбүз. Кудай кааласа, бул эле күндөрдү эмес, постоянно жакшылыктарды көрүп эле келгенбиз. Көрөбүз мындан арда тынччылык болот. Өтөт бул кете турган нерсе, күнүмдүк кыйналган 5 күн 10 күндүктө. Ошого чейин да жакшынакай кылып, күн помошторду алып келип, шүгүрдеп, элдин ыраазычылыгы берсеңер соопчулук үчүн берип атасыңар. Сооңар Кудай өзүңөрдүн бала чакаңарга, өзүңөрдүн жашооңорго тиет бул нерсе. Эч убакта жана 10 кило un берип алып туруп, аркасынан каяктагы сөздөрдү сүйлөгөн сөздөрдүн 10 кило un албай эле койгулачы айланайындар. Мына биз илгери ата-бабабыз айтчу эле, илгери ачарчылыкта бир кесе жарма кылып алып аталаны бир айыл бир ичип, бир урттамдан өлө алчубуз деп. Ошолор деле өлбөгөн, суу ичсек деле өлбөйбүз. Эми берсе жакшынакай кылып берсе, алгыланан жанагынтип көкүтүп, сөкүтүп берсе албай эле коюш керек андай ундарды. Мен ушуну президентке сурар элем. Татынакай кылып, элдин акыбалын сураганда жакшынакай кылып, жеткиликтүү адамдарды жөнөтпөйсүздөрбү? Бөлүштүргөндө жакшынакай нормальный бөлүштүрүп, жакшынакай сөз менен алып келип таштай турган адамдар келсе деп мен ойлоймун. Ошондо биздин мамлекетибиз, элдин көз карашы оңолот. Мына ушундай оор кырдаалда билинет чоңдордун кимиси ким экени, депутаттардын кимиси ким экени. Мына сиз иштеп атасыз, сизге рахмат. Үй бүлөңүзгө тынччылык каалайм. Бул күнүбүз өтөт, урматтуу президент. Жакшылыкта келет биздин мамлекетке. Биздин мамлекетибиз кыйла баш көтөрүп, чоң-чоң мамлекеттерге белгилүү болуп, баардык нерсени таанытып атасыз. Мындан арда таанытасыз сиз аман болсоңуз. Мен суранарым ушу балдарыбызды ата-энесинин маңдайына алып келип, канча деген соопторду алыңыз. Сизге рахмат.